Алмаз Акынжанович, өзүңүзгө белгилүү болгондой, ошо жаңыдан келгенде да ушул маселени көтөрдүм эле. Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүнүн ошол Агартуу Калилин жолу 3 километр жалпы узундугучу. Анан ошол жерде Агартуу менен Калилин ортосунда ошо авариялык абалдагы бир мост бар, көпүрөчү. Ошо менен эле чогуу Кайрат менен Агартуунун ортосунда дагы авариялык абалда азыр бир тараптуу гана транспорт каттап калган да. Ушуга тезинен бир чара көрүп, баягы качан көпүрө түшүп кеткенде эмес, ага чейин бир астын алыш керек да. Ушул боюнча бир протоколдук поручение берип койсоңуз. Ошо менен эле чогуу мына азыр биз жакында эле барып шайлоочуларыбыз менен жолугуп келгенде, Алмаз Акынжанович, өзүңүз жакшы билесиз, Нариман айыл өкмөтүнүн ушу Бешмойноктон сел башталып туруп, ошо Маада айыл өкмөттөрүн алып кетти да. Ошо селдин башына барып келдим мен, өзүм көзүм менен көрүп, ал жакта дамбасы бузулуп, атайын ушул селдин калдыктары, баягы шагылдар бүгүнкү күнгө чейин тазалана элек. Мен барып МЧСке айттык, МЧС болсо ватхозго карайт дейт. Ушул эми азыр күз кирип келип атат, жаан чачын көп болот. Ушу дагы бир сел болуп кетүүдөн алдын ала ушуну тезинен бир карап айтып протоколдук поручение берип койсоңуз ушул маселе боюнча да. Ошо менен эле чогуу ушул Бишкек шаарынын тургундары дагы бир кайрылуу эле. Азыркы Орок айыл өкмөтү Бишкек шаарына карап калды. Жал, Арча, Бешик, Селиксе, Ак Өргө 105 контурунда ушул өдөңкү Салкын Төр деген айылда кирпичный завод иштеп атыптыр. Бирок баягы экологический норманы сактабайбы же баягы фильтри жокпу? Кечкисин аябай баягы жагымсыз токсический баягы жыттар бөлүнүп, адамдарга бир аз тоскоолдук жаратып атыптыр. Ушундагы экологиялык нормаларды сактап атабы, баягы фильтрлер бар, ушуну бир көзөмөлгө алсаңыз, себеби жаарандарыбыздын ден соолугу баарынан маанилүү.